Туғандар, мынау машина өте жесткий ДТП-ға түшіп қалып тұр, достар. Видеоны толық көріп, максимально башқа группаларға тарқатып, жардам беріп қойылы, достар. Анвар, мынау Анвар жігітті да өзіңіздер танисыздар. Партнермен немелі YouTube каналының Еркен такси деген каналдың админи болады. Ассалаумағалейкум. Өзіңіздер білесіздер, туғандар, мен ешқашан өзімнің картам бұрып қойған емесмін. Bir дағы жақ өкіл ұлым болады. Өзі баяғы накануне той болған. Енді бұл планда жоқ болчу. Шу торымыз қармауға қалды машина. Торымыз қармауға тайып кетті да, асфальт еле уже нем болып қалды, коллет болды. Торымыз бастам ешті. Так. Ассаламалейкум. Ассаламалейкум, урматтуу Москвада жүрген туғандар. Урматтуу бордоштор, баарыңыздарға салам, достор. Бұл чыгарылышыбызда дагы бир энебиз туғандар, өзүбүздүн кыргыз бордошубуз өтө каттуу жестко мындай айтканда туғандар ДТП-га түшүп калыптыр. Эми азыр видеонун башында мындай айтсак, кандай айтсам экен туғандар. Азыр ар ким ар нерсе деп жазат. Тормозду уктабайбы вовремя, эки жакты карабай дебайбы. Эми өзүң билесиң аны бар, Биздикилер кандай болгондо ham туғандар өзүбүздүн бордош экен кыргызы. 1 рубль, 10 рубль, 20 рубльдан болсо да колдоп коюлу ушул баланы максимально башка группаларга таркатып, репост кылып, достор, максимально башка группаларга таркатып, мындан көрүңүздөр, Жак жесем баягы машина туғандар өтө катуу жестко болгон. Мен дагы бир сыра обзор кылып көрсөтөм туғандар. Эми атың ким эле? Элнурбек деген ушул энебиз ДТП-га түшүп калыптыр туғандар. Элнурбек, биринчи эле болуп айтып койсом туғандар, ушул баланын карта номерин коем. Ким деп чыгат Сбербанкта? Элнурбек Токтобаев. Элнурбек Токтобаев деп чыгат экен туғандар. Максимально репост кылып, Элнурбек эмне болду мындай? Шашпай бул жакка карап айтып берип койсоң. Эме bundan bir gün мурун 11 ноябрда тоюм болгон. Тоюм болгондон кийин 12 ноябрь аэропортко барып, эжемди таштап келатканда, анан кийин ошо жолдон светофорго келип тормоз бассам иштебейт да. Анан кийин красныйдан өтүп кетип калдым да. Тормоз баскан уже болбой калды да. Ошондон сирешкен чыккан машинаны сүздүм да. Тормоз кармауга калды машина. Тормоз кармауга тайып кетти да. Асфальт эле уже нем болуп калды, коллет болду. Тормоз бассам иштебейт да. Аңа чакта эле болбой эле машина чыгып калды. Ошону сүздүм да. Бул машина эми азыр арендада болчу да? Бул арендада болчу. Азыркы учурда дагы арендасы уже төлөнүп эме болуп келатат да. Төлөшүңөр ушул күнгө чейин болгон. Бул парктын атында да. Лизингден чыккан, анан ошол бастанабайт этип бересиңер. Машинаны эртерээк ишке чыгаргыла, машина бекер турбасын. Турган күнүнө сайын аренда төлөнөр деп хозяин ушунчалык ушундай. Эмне деп атат анда? Төлөйүн десең соттойм деп атабы? Эмне деп атат? Төлөйм десең сен баары бир төлөшкө мажбурсуң деп атат да. Бирок туғандар берген парктарды деле түшүнөм. Потому что алардын деле бул имуществосы аларга деле бесплатно келген эмес. Бул бала арендага алган. Эми ушунда кырсык болуп калыптыр. Эми эч кимдин башына түшпөсүн туғандар. Мындай нерсе эч кимдин башына түшпөсүн. Ушу Элнурга максимально жардам берип коелу. Мына досторуң болобу булар? Анвар? Мына Анвар жигитти да өзүңүздөр танисыздар. Партнермен немеле YouTube каналының Еркен такси деген каналдын админи болот. Ассаламалейкум, урматтуу мекенештер. Чын айтканда бул жак өкүл улум болот. Өзү баягы накануне эле той болгон. Эми бул планда жок болчу. Ушу таанышып эме болуп калып, анан өзүнүн тууганын да болуп кетет. Ушу ичинде бар экен эле да, менде оюмча жок эле. Анан сизди өкүл ата коем деп келгенден анан мен жок дей албай, баягы макул болушунча аракет кылабыз деп тойду кылдык. Той бүткөндөн кийин ушундай кырсыкка учурап калдык. Эми бул баягы Манас туралы айтат. Ар бир жазышы мүмкүн азырчы мындай карап айдаш керек эки жакты. Бул кырсык, бул күтпөй келеткен да бир жактанчы. Бул менде деле 2-3 ДТП болду. Анан ошо азыр Nissan Qashqai'ды сүзүп туруп, андан кийин Nissan Qashqai'ды сүзгөндөн кийин дагы чыгып туруп, манипулятордун түбүнө кирип кеткен үчүн аябай ДТП өтө мындай жесткирээк болуп калды. Азыр кече усталар менен сүйлөштүк. Эме дейт, коробкада кетип калган дейт. Бунун коробкасы аябай кымбат экен, редкий экен. Ошого мындай бир жардам сурасак дедим эле да. Себеби көптү көрсө көл болот дейт туғандар. Баягы мен оюм да 3000 же 2000 адамды жөн эле хотя бы мындай көңүлдөн чыгарып да 150 рубль баягы миза акчасын чыгарып койсо ушу жардам болуп калабы деген бир
суранычу да. Могул жакта кечээ дагы манипуляторду алып келип атканда, эвакуатор МКАДта аркы дөңкөлөгү жарылып кетип, МКАДтын жанында калып кетти эле. Эртеге алып келем деп. Бирөө билбейм, эки жагын онтуп туруп, эки задний видтерин жулуп алыптыр. Буну да жулгансып, дагы мынакка мына пистолет менен атып салыптыр, мончу. Мындай эмес болчу, мына үстүндө мына монтор пистолет менен атып салыптыр. МКАДтын жанындачы. Эми бул эмне деген адам билбейм. Ошо биягы ошондо түзүк эле болуп кетти да. Ошо нары бери миллион. Азыр мен бул жактарын көрсөтөм. Туугандар, өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул Анвар тууганыбыз да колдон келишинче өзү түшүндүрүп берди. Мелочь айтып этпеңиздер достор. Ар бир адам мына просмотрлар болот. Туугандар, биздин каналда өзүңүздөр билесиздер. Биз бир айда бир ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген, жесткий катуу ДТПга түшүп калгандарга мен Манас Кейж YouTube каналынан жардамга чыгып турабыз, туугандар, ушундай. Максимально эми кандай сүйлөсөк экен? Азыр эми Раса комментарий жазат да бизгечи азырчы. Болушунча жазат, көзүң ачып ойдобойсуңбу, аны кылбайсыңбы, мыны кылбайсыңбы дейт. Туугандар, кырсык бул айтпай келет. Көзүң ачып 1 секундтук нерсе да, 1 секундта адашсаң болду, бир жерге кирип кетесиң, же бирде сени сүзөсүң. Эми көп эле бул баланы деле сындай бербей, туугандар, максимально лучше жардам берип кой. Кайсы жылкысың неме? 99 жаш бала экен, тем более. Мына машинаны эми кутулуп бериш керек. Бул ээсинечи, хочет, не хочет, бирок бул Россия жергесинде, туугандар, бул машинаны ээсине кутулуп бериш керек. Булар жигиттер досторуң болобу? Бул досторум. Силер эмне дейсиңер, достор? Ошо биз суранып келет элек, ушу мекендештерибизден болушунча жардам болуп кетсе, Максимально жардам берип кетсе, ушул видеону бөлүшсөңөр дейм, суранат элек. жакшы болгон жигит сүйлөп атат. Сизчи эмне дейсиз? Assalamu alaikum, кыргыз элим. Эми колдон келишинче жардам күтөбүз. Кайдыгер карабай, мигрант болуп ушу Москвада иштеп жүрөбүз. Эми 100 сом, 200 сомго эч нерсе деле эмес. Ушул машинаны эртерээк оңдоп этип чыгарып бериш керек. Келсең, могул жактар бир сыра көрсөтүп коелу да. Туугандар, мына көрүп атасыздар. Ланжерон, короче, мотор жак кыйла эле кирип кеткен да. Мына жаңы машина, 2023-жылкы машина. Бүт подушкаларынан бери атып салыптыр. Берде салкам 1 миллиондой расход бар да. Эми өзүңүздөр билесиздер, жаш үй бүлө 1 миллион акчаны табыш деле азыр Москвада өтө кыйын. Мындай алып келсең, бияк көрсөтөм. Бүт боковой подушкаларынан бери атып жүрүптүр. Мына көрүңүздөр. Мына туугандар, караңыздар. Мына ачылып коюңуздар, ачсак неме түшүп кетпейби? Секинирээк ачкан да. Эми күйөт го. Мына айнектерди караңыздар, подушкалар бүт атып берген. Дагы жакшы өзүң иштек болбосун, неме? Кудай сактап тур. Ушу келинчеги менен дагы эми мамашкасы да болчу да, ар жактачы. Үйдөгүлөр иштек болбодубу? Үйдөгүлөр ошол апамдын кичине башынан сотрясение кетти. Анан келинчегимдин кичине бутунан неме болду. Эмеге резко эме кылганда, манипулятор урганда аркадан алар урулуп калышы да. Ошондой болуп кырсыкка кагылып калдык. Балымдын ден соолук баары жакшы. Жакшы, азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Апам менен келинчегим азыр Кудайга шүгүр баары жакшы. Кыжалат болбойм. Биздин кыргыздар эч качан бөтөн жерде таштаган эмеспиз. Сүйлөгөндөр сүйлөшү мүмкүн. Но максимально жардам берсеңиздер, туугандар, ар бир тыйыныңыздар ушул жигиттин мына машинага басана этип бергенде мындай айтканда колдонулат. Лебей эки жактара кирип кетпейт. Мен өзүңүздөр билесиздер, туугандар, мен эч качан өзүмдүн картамды койгон эмесмин. Бир дагы, потом чтобы өзүңүздөр билесиздер, эми блогерлерде ар жерлерде съемкалар болуп деле жүрөт. Кийин менден отчет сураган, нарак-пирактар болбосун, туугандар. Мынан өзүнүн Сбербанкын деле коюп койсом болот эле, карточкасын чыгарып. Но YouTube'дун өзүнүн правиласы болот, туугандар. Паспортты, Сбербанк карталарды прямой чыгарып койгонум болбойт. Ошондуктан Сбербанк дагы не деп чыгат дедиң? Элнурбек Токтобаевич деп чыгат экен, туугандар. Максимально колдоп коюшуңуздарды суранып кетем. Ассаламу алейкум, туугандар. Мына сага да чоң рахмат.